Assalamu алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен сүйүктүү, урматтуу биздин телекөрүүчүлөрүбүз 5 канал түз эфиринде Ак чөнмөк программасы старт алган учуру. Аты-жөнүм Шабдан Гүлжигитов, 1,5 саат бою сиздерге түз эфирде кызмат көрсөтөбүз. Студиябыздын меймандары бар. Эгерде сизде сурооңуз болсо, каалоо тилегиңиз болсо, байланышка чыксаңыз болот. 0312 59 20 70 телефон номуруна түз байланышка байланышасыз. Ал эми 995 23 20 81 WhatsApp номуруна SMS билдирүү калтырасыз. Айтылат эмеспи элибизде. Талыкпай эмгектене турган болсоң, ошонун үзүрүн көрөсүң. Же болбосо, канчалык эмгек кылсаң, жараткан Алла Таала сага аны 2 эсе кайтарып берет деп. Студиябыздын мейманы бар. Мактанып айтсак, эч чекилик кылбайбыз. Бул инсан азыркы акындардын арасында эл аралык айтышта тарых жаратты деп айтсак туура болсо керек. Токто Мамбет Орозов уулу студиябыздын мейманы. Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти, эл аралык сынактардын жеңүүчүсү, Айтакын Булгаковдун мааракет оюнуна арналган айтыштын айтакыны эл аралык акындар айтышында казак-кыргыз акындары катышкан айтышта Кыргыз улуттук Манас театрынын төкмө акындары Изат Айдаркулова 3-орунду алса, ал эми Токто Мамбет Орозов уулу баш байгеге татыды. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, жалпы кыргыз журтчулугу мына мактанып айталы. Бул ошол баш байгени далилдеген атайын диплом. Ал эми баш байгени ээлегендиги үчүн сертификат, баш жүлде 1,5 миллион теңге. Акчалай сыйлыктагы ыйгарылган. Мамбет, куттуктайбыз. Чоң рахмат. Баракелди. Бар болуңуздар. Баягы элибиз айтылат эмеспи? Бул тарых жаратуучу инсандар жөнөкөй болушат. Эч ким менен иши болбой, эмгектин үстүндө болот, ошол эмгегин үзүрүн көрөт депчи. Сыйлык кут болсун. Рахмат болсун. Негизи буга чейин кыргыз казак айтышы, эл аралык айтыш болуп келген. Кыргызстанда да, Казакстанда дагы. Бирок көпчүлүк учурда баш байгени кош байге кылып берип, бир жолу болгон, кош байге болгон учур. Кыргыз Кыргызстанга келгенде көпчүлүк учурда аларга баш байгени кош байге кылып берип, көп эле сыйлайбыз да биз. Анан баш байгени ушул кош байге кылып алган Асылбек Маратов агабыз, акын агабыз болгон экен. Бирок баш байгени жалгыз алган эл аралык айтышта бул сиз болуп турсуз да. Айтыш кандай деңгээлде өттү? Айтыш ошол Айтакын деген акын бар. Жандарбек Булгаков деген акынды кыргыз эли тааныйт, казак эли да тааныйт, аймактагы. Ошол Жандарбек Булгаковдун атасы Айтакын Булгаков деп казак элине таанымал, өзүнө Хайлайлым деген обону менен белгилүү болгон акын. Ошол атабыздын 63 жылдык мааракесине арналган айтыш болду. Ал жерде казак акындан 8 акын, кыргыз акындан Изат эжемекөөбүз бардык. Айтылуу Балгынбек Имашев, Айнур Турсунбаева, Бегар Шойбеков деген мыкты акындар катышты. Мен болсо Мурадым Мирланов деген байкебиз менен айтыштым. Кыргызстанда да Замирбек Үсөнбаев атабыздын 70 жылдык мааракесинде эл аралык айтышта көз айтышканбыз. Ошондо да 2-орун алгам. Ошондо Мурадым байкеге айтып, Замирбек атанын ак батасын алып кал деп залга түшүп, Замирбек атабыздын ак батасын алганбыз. Ошол эл журттун берген деми, атабыздын берген батасы кабыл болду деп ойлойм. Анткени түздөн түз ошол тиешеси бар. Анткени Замирбек деген бул казак-кыргыз айтышынын залкары. Ошого ошол атабыздын батасын алганыма аябай кубанычтамын. Айтыш аябай жакшы деңгээлде болду. Чын айтканда баш байге алам деп күткөн жокмун. Негизи оюңузда, Мамбет, ушул жерде сөзүңүздү бөлөйүн да. Оюңузда кандай ой менен бардыңыз эле? Балким 1-орунду алам, же болбосо 2-орунду алам деп бардыңыз. Бул жакта ооруп калдым мен. Айтыш болорго бир жума калган кезде бизге 1 ай мурун айткан. Айтышка ушул атайын Изат эжекөөбүздү атайын чакырып, Жандарбек байкебизди чалып, ушундай атабыздын тоюна келип бериңиздер деп кыргыз акындарын ишин экөөбүз тааныдаптыр. Ага да кубанычтабыз. Анткени ошол бирок эл аралык айтыш ошол 2-орун алганым ошол себеп болгон. Ал айтыштардагы ошол айтыштарды көрүп чалган экен. Анан айтыш болот деп даярданбай, даярдык деле кыла албай, той пояным болуп жүрө бердик. Анан эле 1 жума калганда ооруп калдым. Тамагым деген ириңдеп, үн чыкпай, суу өтпөй калды тамагыма. Не кылам деп анан укол алып, акыркы бир күн ошо 40 градус берип кыйналдым аябай. Керес муразым айта баштадым. Ошентип отуруп, анан чын айткан кезде эми даярдандым, бирок ичимен ойлорду түйүп, эмне деп айтсам болот, кандай кылсам болот деген нерселер болду, түйшөлдүк. Бирок чын айткан кезде ишил абройлуу айтыш жасап
кыргыз элинин намысын коргоп келсем болду. Сахнадан айтса, мен ошонусуна жооп берем деп толук ишендим. Ошол ишенимим бар, ошол ишенимдин арты менен болду. Анан айтышып аткан кезде биринчи кыргыздын өзүбүздүн оон менен баштап ырдап кыргыз чырдасам өткөн жок, чын айткан кездечи. Кабыл алган жок. Түшүнө албайт элчи, эмне деп атат, бул кыргыз эмне деп атат деген сыяктуу болду да. Тиги Мурадым байке ырдаган кезде эле эки сөзүн бирөөндө эле күлүп эле кол чаап атты да. Мен деле ошондой сөздөр айтып атам десең. Анан эме Айтакын агабыздын өзүнүн оонуна Хайлайлым деген оонуна салдым. Домбура менен. Комуз менен бир экинчи кайрыкта. Комуз менен кайрып, анан казакча аралаштырып, анан тиги Мурадымдын өзүнүн оонуна салып ырдап, анан үчүнчү кайрыкта домбурасын сурап алып ырдадым. Ошондон аябай кабыл алышты. Домбурасын чыңыртып, бир тууган экенин далилдейин деп баштап. Анан тиги Мурадым байкеге да кайрылып, эл журтка ынтымакта бололу деп ырдадым. 7-8 оон менен айтыштым. Ошол казак элине аябай жакты өттү. Анткени биз ынтымакта биримдикти ырдадык. Анан 10 алдым. Жалпы бардык эме 10 болду балдар. Сахнадан тапшырып аткан кезде 3-чү орун кетти, 2-чи орун кетти. Бири алат окшойм деп турам. Сырма Бесканга жанда байке башпайыңыз куттуу болсун десем, кыргыздарга берет, азыр жатпай. Силер качан эле берчү элеңер дедим да. Ачык айткан экенсиз. Күлүп атты, күлүп таза эле. Биринчи орун Сырма Бескан деди да. Анан таң калып калдым, башка акында барбы депчи. Уже боорун калбай калды да. Таң калбай калдым. Анан карасам эле башпайганы алып келатат. Уже менин атым жазылып турат. Сразу көзүм түштү да. Анан эле башпайге Кыргызстандын акын Мамбет Токтомбет Орозолу деди. Чын айткан кезде көзүмө жаш келди. Анткени өзүм да тарых жараттымбы, балким деген ойлор келди. Анан чын эле берип атабы деп ишене албай элечи. Казактар да береби дегендей болду. Бирок бербеген айласын калтырбаган окшойм. Домбурасы менен да, комуз менен ырдап, ошентип башпайга эле болуп кайттык. Айтыштын темасы кайсы темада айтыштыңыздар? Тема деле болгон жок, анткени той айтыш болду. Ошол Айтакын агабызды ырдадык, эки элдин биримдигин, бири-бирибизге тамашалашып, саясат жөнүндө айтылган жок. Бирок казак акыны кенендин башын алдың деп ырдады. Бирок ал нерсеге чын айткан кезде 20-30 жылдан бери ар бир акын казактын акыны айтып келет. Ал нерсеге жооп берип отурсак, чоң саясат, чоң чыр болуп кетет. Анан ал нерсесине эч жооп деле берген жок. Кайрылган жокмун. Ал деле жооп берсең толтура тарыхка түшсөң, бирок ынтымак, эки элдин ынтымагы керек бизгечи. Бабалардын илгеркилерин айтып отурсак, кемчилиги жок эл болгон эмес, чын айткан кезде. Биз деген кемчиликти эмес, теңчиликти, кеңчиликти ырдап, казак кыргыздын биримдигин, ынтымагын ырдап, эки элди бириктире турчу биз акындарбыз. Ошондуктан ажыратып албайлы деп, анын астында да Серик Калиев деген акын байкебиз айтты. Казак менен кыргыздын эл аралык айтышына мен каршым болбой эле койсун. Анткени мен айтыштарын көрүп жүрөм. Айтыштарда ошол кыргыздар казактарды жамандайт, казактар кыргыздарды жамандайт. Биз туран мамлекетин курабыз деп атабыз. Кыргыз менен казак ушинтип эки эл кырылышып отурса, башка элди кантип айта алабыз? Ошон үчүн эгер айтыш болсо, ынтымакты ырдап, мындай арноо сыяктуу эле айтыш болсун, бирок эки элдин бири-бирин бет алышып, жака жыртышканына каршымын деди. Ошол нерседен да мен ой түйдүм. Демек, биз казак менен кыргызды ынтымакка чакырып, теңчиликти ырдасак болот экен деп, ошол нерсе дагы мага аябай чоң жардам берди. Демек, сиз ушул көпчүлүк учурда акындардын арасында айтылып жүргөн тарыхка кайрылып, бизде мындай болгон, силер мындай кылгансыңар деп тарыхтагы бир орчундуу окуяларды көп айтышат да казак акындары. Ошондо мен байкашымча агымга каршы түзгөн турбайсызбы? Башка нукта айтышыбы? Башка өзүнүн сөздөрүнө жооп берип, анан ынтымакты казактын оонуна салып, ал байкебиз орусча ырдайт экен, орусча кошуп ырдайт. Мен деле тамаша кылып кошуп отурдум, сен деле орусча ырдатпайсың дегендей айтты. Бирок мен айттым, сен орусча ырдайсың, бирок сен казактын баркына, тилине баркына жетпей атасың. Сен орусча ырдай бер, мен казакча ырдайын деп. Утуп кеттим да. Бали. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, угутманды кечиңиз менен түз байланыштабыз. Саламатсызбы? Алло. Кутманды кечиңиз менен түз байланыштабыз. Ак чөнмөк программасы. Алло. Мен экөөңөрдүн алдыңарда келеткан жаңы жылыңар менен куттуктаймын. Чоң рахмат. Мен өзүмчө ушул экөөңөргө тең эле жылдын адамы деген берет элем.
Мынау акын баламды мен өзüm жактырам. Бул эч кимди мындай капа кылгысы келбейт да. Мен көп угам айтышты. Бирөөнү капа кылгысы келбейт да. Ошон үчүн мен муну башынан эле жактырам. Мен экөөңөргө тең жылдын адамы деген берер элем колуман келсе. Мен 70ке таяп атам. Эми келеткан жаңы жылыңа жакшы жыл болсун. Узак жашагыла, бир 100дөн ашкыла экөөң тең. Кана эле эсиң бар экөөңөрдөй болсо. Мына алып барган бала менен акын баланы айтып атам экөөнө. Болуптур. Чоң рахмат апа, ыраазычылык билдирели. Аман болуңуз апа. Бар болуңуз. Апабызга ыраазычылык билдирели. Карап отурсак адам алтын эле экөөңөр окшойсуңар дегенде кеп айтты, ыраазычылык билдирели. Жакшы, жан эргитет дейт эмеспи? Мамбет, эгер мен жылдардан адашпай жаткан болсом, 2013-жылдар болсо керек эле. Биз 2015. 2015, э? Кытайга барган кезби? Биз Кытайга барган кез 2015-жыл, э? 2015 жай мезгили болсо керек эле. Ошол учурда биз барганда Кытайда сиз колдоо комуз көтөргөн, ушул улуу өнөргө максат кылып кадам таштаган жигит элеңиз да, жаш жигит элеңиз. Ошондо айттыңыз эле. Мен Кудай буйрса сөзсүз түрдө Какшаалдан Ала Тоого барам. Ала Тоого барып, устат күтүп, Элмирбек ал акындары менен айтыш куруп, ошол кишилерден сабак алгым келет деп айттыңыз эле. Жараткан Алла Таала тилегиңизди орундатты. Ала Тоого келдиңиз, устат күттүңүз. Улуу өнөргө жол көрсөткөн кишилер менен биргеликте чай иштиңиз, ал кишилерден акыл кеп уктуңуз. Ошолордун натыйжасы болсо керек деп ойлойм, ушу ийгиликтин баары. Ооба, албетте. Ошол баа айтат го. Кыялдансаң, туура кыялдана берсең, армандасаң, жаштын тилегин берет депчи. Негизи эле Кудайга шүгүр, мен ыраазы болом. Ар бир кыял максатыма жетип келе жатам. Ошол бала кезде, бир 6 жашымда эсимде бар, өзүм Деңишбек, Элмирбек байкелердин айтышын угат элем да, анан кандай акын ушундай адам, кандай адам акын болот болду экен. Эми булар бир башкача жаралган дүйнөдө мындай болуш кыйын деп анан Кудай Тааладан ушинтип бир суранганым бар да. Аллахым, ушундай бир жок дезе бир жамакчы болуп, мынтип бир тойдун тегерегин ырдасам деле, мындай ушундай акын болуп калсам экен деп бир тилек кылгам бала кезден. Анан кийин окуу мезгилинде жүрүп, анан айтыштарды көрүп, комуз үйрөнүп, анан 2014-жылы айтышка чыгып, биринчи эле айтышымда башпай калгам. Анда да ошол менен Какшаалга, биздин Кызыл Суу облусундагы айтыштарга чыгып да 4-5 жолку башпай кесин алып, анан сиздер барган Жүспамай атанын айтышында да жоктоосун мен ырдап, баш көзүндө жүрдүк. Ал айтышында байгесин мен алдым. Ошондо кыялданып, буюрса барам деп паспортубузду бүтүрүп аткан кез болчу. Кудайга шүгүр, ошол Кытайдан, Какшаалдан келип, Ала Тоого келип эле биринчи айтышымда 15 күндөн кийин эле биринчи болуп шыкты эле. Кыргызстандан да тарых жаратып, мен сахнага чыгып айтышка мен болдум. Бар болуңуз. Жол салган сиз болгон экенсиз. Элмирбек, Иманалиев устаттарыбыздын, Деңишбек байкебиздин, Аалы байке, Айтор баарын, улуу, менден улуунун баарын устат көрөм. Сабагын алдык. Устат Элмирбек устатыбыздын да сабагын алып, колунан далай өзүнүн комузу менен үйрөткөн мезгилдери да болду. Кудайга шүгүр, албетте ошол нерселердин, ошол устаттарыбыздын берген таалим тарбиясы, ошол жеңиштердин натыйжасы деп билем. Бар болуңуз. Улуу өнөрдү дагы да даңыз алай бериңиз. Айтылган устаттарыңыздын ар бир кеби, ар бир көрсөткөн жолу бул сиздин келечегиңиз үчүн туура багыт болсун деген тилекти айталы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуз. Бизде кыскача жарнамалык түрмөк бар. Андан кийин студияга кайра келебиз. Түз эфирде 5-каналда Акчүнмөк программасы. Урматтуу теле көрүүчүм, студиябыздын мейманы Мамбет акын. Жакында болгон жаңылык, ошону менен бирге эле айтыш өнөрү тууралуу кеп куруп жаткан учурубуз. Сизде кызыккан сурооңуз болсо, каалоо тилегиңиз болсо, байланышка чыгыңыз. 5927 шаарыбыздын коду 312 жана 0995 23 81 деп WhatsAppка SMS билдирүү калтырыңыз. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, кутман кечиңиз менен. Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен түз байланыштабыз, келиңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угатам, саламатсызбы? Кирип келе жатам. Рахмат. Угатам. Биз да сизди угатабыз, урматтуу көрөрман. Сурооңуз болсо, каалоо тилегиңиз болсо, жаңырта бериңиз. Бул жана комузчу уулум. Апа, саламатсызбы, келиңиз. Куш келдиңиз. Угатам.
денсаулықта бол оğlum. Sen атыңды ұмытпайын ба? Мамбет. Аябай сыйлайм. Рахмат апа, бар болуңуз. Денсаулықта болып, шу ел ішінде аман-есен жүре бер, оğlum. Жақсылдап. Чоң рахмат. Саған дайыма поддержка берем. Рахмат, бар болуңуз. Өлдім мен. Чоң рахмат. Жақсы жүре қой. Айтқаның барлық тілектерің орындалсын, да? Чоң рахмат. Айтқаныңыз келсін. Үйлі болдың ғой, соны сұрайын дедім біле? Ооба, буйрса үйлі болдық қой өзіміз. Алдың ба? Алдық. Молодец. Құт болсын деймін. Рахмат. Біле? Чоң рахмат, расылық білдірелі, ұрматты көрүүчүм. WhatsAppқа келіп түшкен көрермандардың SMS білдірулері бар. Саламатсыздар бұл, ұтманды кечіңіздер менен. Сіздердің ішіңіздерге ийгилик, сыйлығыңыз құт болсын, дағыда көптөгөн сыйлықтарды ала беріңіз. Келе жатқан жаңы жылыңыз менен чын жүректен құттуктаймын. Сізден комуз үйрөнгүм келет. Айтып отпайсызбы дейт. Сіз дагы ар бир менден улуу акындарды, комузчуларды баарын устатым деп билем деп айттыңыз. Мен да сизди устатым деп айткым келет. Эгерде мүмкүн болсо, комуз үйрөтсөңүз аябай сонун болот эле. Жашым 14тө деп Нарын шаарынан жазып жатам. Өзүм болсо акындардан Алыкул Осмонов аябай жагат мага деп акыркы сандар 248 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, кутманды кечиңиздер менен. Мамбет акын байгеңиз кут болсун. Чындыгында тарых жараттыңыз. Анткени буга чейин казак-кыргыз айтышында көптөгөн сыйлыктарды казактар эле алчу эле, бар болуңуз. Чындыгында жакшы айтыш болуптур. Мен видеоңузду көрдүм дейт. Акыркы сандар 911 менен аяктаган абонент. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутманды кечиңиз менен. Саламатсызбы? Түз байланыштабыз, кош келиптирсиз. Айта берейинби? Айта бериңиз, түз байланыштабыз, келиңиз. Үскөлдүм. Үскөлгө Usta деген Rus'tu, өзünün göğetesine layıklı olan baktağından bala bu. Rahmat var olunuz. Büyüdüğün denizde layıklı olan Saytışlardan var deyim kirep takılar. Bu balaga deyim soğuk uzun bekliyor. Bazı жақсылықтарды қалайым, кезін жаматыларға жақсылықтарды қалайым. Yüzgöçü бұл бала деген Kança biz artık doktoruz. Cevap intifakat diyen özümüz müddet çıkan şapanlar cevap bana diyet bıraktı. Bana yemeğe koyduğuz gerek. Çok rahmat apa, var bolunuz. Onun için men sizge çok rahmat aytsam. Aytarıcı sizleri ayrı жақсы деген elge tüyündü olan balдар. Biroq sizde götürüş gerek. Çok rahmat. Бар болуңуз, расылык билдирели. Жараткан Алла Таала маңдайга жазган болсо, ошонун жакшылыктын баарын көрөбүз. Мамбет акынга айтылган ар бир жакшы сөзүңүздөр үчүн расылык билдиребиз. Ушинтип таланттуу инсанды колдоп турган болсоңуз, дагы да алга карап талпынып, тарых жаратууга дагы да бел байлап. Келип түшкөн SMS билдирүүлөргө назар сала турган болсок, кутманды кечиңиздер менен, саламатсыздарбы? Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен мыкты айтыш болуп тур. Мен айтышыңызды көрдүм. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик каалайм. Көптөгөн ийгиликтер коштоп жүрө берсин сизди. Эң башкысы ден соолукту жакшы караңыз. Биз сизди аябай сыйлайбыз, бар болуңуз деп акыркы сандары 863 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? 5-канал жаңы жылыңыздар менен келе жаткан чын жүрөктөн куттуктаймын. Мамбет ден соолукта бол, байкең кут болсун, үй бүлөң менен аман бол, байкең, талант жана жеңең, Айнура, Арал, Айылы деп акыркы сандары 673 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Мамбет Төкмө акын, иним бар бол, кыргыздын чыган акыны боло бериңиз деп акыркы сандары 191 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутмандуу кечиңиз менен, урматтуу көрүүчүм, биз түз байланыштабыз. Алло. Алло. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Жакшы. Куш келдиңиз апа. Угатабыз сизди апа. Саламатсызбы? Саламатчылык, кош келиптирсиз. Жакшы апа, кандайсыз? Жакшысызбы? Барлайын, сағыңызда өмір берсін. Ар дайым жүзіңді жақсы. Мүшәмелік дайым сұрдағандарын жақсылықтарға бөлей берсін. Қырғыз елі үшін көп қызмат қыл. Құдай саңа ден соғып берсін. Чоң рахмат, айтқаныңыз келсін апа.
сыйлаган жаштардан Рахмат. бир боорун каалайм. Бар болуңуз апа, чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Жакшылыктар болсун, жаңы жылыңыз кут болсун келе жаткан. Мамбет, чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Ден соолугуңуз бир аз сыркоолоп турсаңыз дагы, айтылган сунушту четке какпай келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Буюрса ушул улуу өнөрдү дагы да жайылтып, ар дайым эле биринчилердин сап башында болуңуз. Рахмат. Ар дайым жакшылыкта, өрүңүз жакшылыкка гана жагып. Сиздерге жаңылыктар кут болсун, ушинтип жаркыраган эфирлерди алып барып, чын айткан кезде жылдын мыкты адамы эмес, кылымдын мыкты адамын алыңыз. Бар болуңуз, айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрөрман, ушуну менен Мамбет менен болгон эфирди соңуна чыгарабыз. Эч кайгырбаңыз, капаланбаңыз, бизди кайрадан кайталап көрсөңүз болот. YouTube'дан Ак Чөнмөк YouTube каналынан кайталап көрө аласыз. Биз сиздер менен коштошпой, студиябыздын экинчи мейманында болот.